Аскат мырза, сөз сизде. Мына жанагы китеп алчулар эми чаташкан маселеге келип такалды. Мына көрүп атабыз. Өзүңүз дагы мына министрлер кабинети дагы тапшырма берди. Жанагы электр зымдары чубалгыларын тартипке келтирүү иштери. Бүгүнкү күндө кайсы жерлерде бар экен, кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Кыскача айтып бериңиз, анан элдин суроосуна кезек берели. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча ушу мыйзам чыккандан бери эле жумуш жүрүп атат. Айрыкча былтыркы жылдан бери тактоо иреттеринде ар бир үйдү ошол аба чубалгылары эми баардык нерсе башынан башталып калганда бул аба чубалгыны курарга чейин анын проектisi болуш керек эле. Анын өз көчө менен, үйлөр менен өзүнүн эрежелери менен салыныш керек эле. Бизде болсо тилекке каршы өз алдынча жерлерге үйлөр салынып калып, архитектура жактан эч кандай жоболор сакталбай салынып калган үчүн биз ушундай бир кыйын жагдайга келип калдык да. Анткени үйлөрдүн көпчүлүгү туура эмес түшүнбөстүктөн өз алдынча салынган үчүн биздин аба чубалгылардын астына туура келип калган жерлери бар. Кээ бир жерлеринде баягы өзүбүздүн жобо боюнча электр чубалгыларынын охранный зонабыз деп коебуз. Ошол сакталбай калган жерлерибиз чыгып атат мына бүгүнкү күндөчү. Кызыл китеп берейин деп ошону мыйзам чегине алып келели десек, жанагындай үйлөр туура эмес түшүп калган кезинде эгерде архитектура тарабынан жобого ылайык болуп уруксаттар алынып, проекттер чийилип, анан үйлөр салынса, ошого жараша жолдор дагы тартылса, аба чубалгылар коюлса, анда бул проблема бүгүнкү күндө план менен болмок. Баардыгы план менен болмок. Эми эмне кылыш керек, эми кандай план деп атасыз? Бүгүнкү ошондон чыгыштын максатында биз дагы алгылыктуу жумуштарды жасап атабыз. Ар бир үйдү изилдеп, кимдин үйү туура келип калып атат, кызыл неме биздин линиябыздын астына буларга өзүбүздүн мыйзамдарыбызды ошого туруулаганга аракетин жасап, мына бүгүн эле как раз бул жерде бүт эле жалпы тааныштар эле отурат, күндө эле чогуу эле жүрөбүз. Тургундардын баардыгын көпчүлүгүн эле тааныйбыз, эми тааныш болуп атат. Чогуу жүрүп ошол жерде аныктап, биздин балдарыбыз Сокулук район элек тармактарынын балдары, ал эми Медин район элек тармактары ошолор балдар менен тургундар менен чогуу жүрүп аныкташып, бүт тактап чыгышты бүгүнкү күндө. Анан эми азыр көйгөйлүү маселебиз могу документтерин тууралап атабыз. Азыр ушу жанагы 10 киловольт линия, 110 киловольт линияларыбыз бар. Ал жерде 10 киловольт линиянын өзүнүн стандарты бар. Мисалы үчүн линиянын четинен 2 метр деген, оң жагына, сол жагына да 2 метрден охрана зона. Өзү 10 метр деген нормабыз бар да. Бул 10 метрге туураласа, үйлөрдүн көпчүлүгү туура келбей калат. Ал эми жалпы строительный норма менен кеткенде да, анын ичинен эми биздин өзүбүздүн ички пуя правила эксплуатации бар. Ошолордун ичинде 2 метрге чейин кыскартса болот деген жоболорубуз бар. Ал бизде тилекке каршы Кыргызстанда иштебей калган, отмена болупчу. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө кайтадан өкмөткө киргизип атабыз. Бүгүн эле кол коюп баарын тең киргиздик. Буюрса ушу бир жума 10 күнүн ичинде кол коюлуп чыгып калса бул кагаз, соответствующий архитектураларга биз ошол жобо боюнча немелерибизди беребиз, өзүбүздүн чечимдерибизди, ошону менен көп үйлөрдүн маселеси чечилет. Но бирок жана өткөндө урматтуу президентибиз айтып, ошол жерде Ак Ордонун элине да барып, ошол жерде эл менен жолугушуп сүйлөшкөндө да айтты, так үйдүн үстүнөн өтүп калганда аны эмне кылсаңар дагы чечилбейт деген. Ал эми айла жок деген нерсе, же линияны которушубуз керек, мүмкүнчүлүк болсо. Линия которулбаса, анда ошол туура келип калган имаратты жылдырыш керек. Ошондой бар бекен, эми силер карап чыктыңыздар да, кайсы жерлерде бар экен, ошондо таптакыр эле айлада жок жанагы электр чубалгылары өткөн, бирок алдына үйлөр түшүп калган, үйлөрдү жылдырыш керек болгон акыбалдар бар бекен? Тилекке каршы андай да жерлер бар экен. Андай да жерлер бар экен. Анткени баягы мен айтып атпаймынбы башында, жакшынакай болуп жерлер өлчөнүп тартылып берсе, жолдорундагы мындай эки үйдүн ортосундагы жолубуз тротуары жок, 8 метр болуп калса, биз анан столбанын жолунун ортосуна жылдыра албайбыз да эми азыр. Ушундай проблема болуп атат да, ушундай да жерлерибиз бар болуп атат. Эми азыр аракетин дагы жасайбыз, башка дагы жолдор бар, эми алар чыгымды көп талап кыла турган немелер да.